Кудайдын чакырыгы 25 февраль. Теңир асмандан карап, бүткүл адам баласын көрүп турат. Ал өзү отурган тактадан жерде жашагандардын баарын көрүп турат. Ал алардын бардыгынын жүрөгүн жараткан. Алардын бардыгынын иштерин билет. Забур китебинен Кудай адам баласын кайдыгер, сынаган көздөр менен карап турбайт. Ал ар бир адамды, ар бир жүрөктү, ар бир жолду көрүп турат. Кудай үчүн жашыруун эч нерсе жок. Ал биздин сөзүбүздү гана эмес, ой ниетибизди да билет. Ал биздин кадамыбызды гана эмес, жүрөгүбүздүн абалын да көрүп турат. Бул аят ким үчүн кандай? Кимдир бирөө үчүн коркунуч алып келет. Башкалар үчүн сооронуч алып келет. Ким адилетсиз жолдо жүрсө, бул аят ал үчүн эскертүү. Ким Кудай алдында таза жүрөк менен жашоого аракет кылып жатса, бул аят сооронуч. Адилетсиздик кылып жаткан адам, Кудай сени көрүп турат. Жашыруун ыйлап жаткан жан, сени да Кудай көрүп турат. Жакшылык кылып, адам баалаган жок деп жаткан жан, Кудай баарын көрүп турат. Адам баалабаган нерсени ал баалайт, тиешелүүсүн сөзсүз берет. Анткени ал карап эле тим болбойт, ал кам көрөт. Абалыбызды, муктаждыгыбызды, күрөшүүбүздү билет. Биз унутулуп калдык деп ойлогон учурларда, башкалар түшүнбөй койгон кезде, Теңир, мен сени көрүп турам, дейт. Эгер Теңир баардыгын көрүп турса, биз андан бетер чындыкка умтулуп жашайлы, эки жүздүүлүктөн качып, ага жаккандай жашоо менен жашайлы. Адамдардын алдында эмес, адамдар бааласын деп эмес, Кудайдын алдында, Кудай бааласын деп жашайлы. Теңир асмандан карап турат деген сөздөр бизге коркунуч эмес, жоопкерчилик жана сооронуч берсин.